Куй. И сейчас во всех больницах мы поставили вот такой тефаль. И кипятят. Это же по желанию, да? Да. А параллельно антибиотики или кроме этого ничего не применяется? Когда легкие формы, ничего не применяется. А когда уже есть осложненные формы, основном, да, сахарные, запущенные, а сейчас поступают только в запущенном состоянии. Им, естественно, надо применять. Коомчулукка маалымат берип койдуңар эле, силер мени жеген атпайсыңарбы азырчы? Мен ошон үчүн чыктым да силергечи. Потому что биз клинический испытание өткөрүп, анан кийин регистрация кылгандан кийин чыгыш керек да. Азыркы кезде каяктан информация чыгып кетти билбейм, мүмкүн момундай бутылканы бирөөлөр көрүп калып и жаза баштады. Ошон үчүн ачыкка чыгарыш керек болду да. Кыргызстандын бардык бурчунда, биринчилерден болуп биз Токмокто баштаганбыз. Бишкекте инфекционный больницада, национальный госпитальда, Кыргызстандын булуң бурчунда кайсы жерде ковид оорусу болсо, ошолордун бардыгын биз чакырып, кандай кылып принимать этиш керек деп үйрөтүп туруп анан жөнөткөнбүз. Азыр Кыргызстандын булуң бурчунун бардык жеринде добровольно колдонулуп атат. Ыктыярдуу түрдө эч кандай талап жок, өзүрө эгер бейтап каласа анан ичет. Бардыгы түшүндүрүлөт. Ошон үчүн бирөө ичкенден кийин эртеси күнү иштеп, ал эмес менин үйдө кызым да ооруп атат, кызыма берейин деп сурап атышат биз. Бирок биз аларга бербей, биз аларды врачтарды жөнөтүп атабыз. Ошол үйүнө барып, врачты карап туруш керек, ичиш керек. Потому что жанакында ол кичине эле мындай кайнабагандай кылып кайнатыш керек да, кайнап туруш керек. Мына кайнады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билеби, бул окуя туурасында кабары барбы, протоколго киргизелек болсо? Кой. Мындай кылып туруп, эме кылып, тиги ызык кылып туруп ичиш керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле иче бериш керек. Айында канча маал ичиш керек? Биз азыркы кезде 4 маал кылып атабыз. Bir günde bir sutkada. Virüs anıktалганда гана иче алат, же алдын алууну каалагандарда ичерсе. Эми аны биздики билбейбиз, азыр бул ооругандарда гана ичип атабыз да. А это лекарство уже зарегистрировано? Нет, я же говорю, идет клинические испытания. Сиз протоколго киргизүү маалын айтып жатпайсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билеби, кабардар бул ыкма туурасында? Ал эмес кыргызстандыктар азыр сиз жаны өлүп аткан алар каяктан билет? Кандай кепилдик бар? Бул мисалы туура ошол жол жобосун аткарып ичет жолу сиз айтып атпайсызбы? Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам да, азыр мен өлүп калбасам анда иче берсе болот турбайбы десем. Мисалы айыл жергесинде бардык эле бардык дарыгерлерге эметпей, мисалы үчүн президент айтып атат, министр айтып атат деген менен эле мындай өзүн өзү дарылагандар көп да, буларга кандай кепилдик болот эгерде? Аларда мындай сыкульский коренди алар эч жактан таппайт. Бир эле жерде өсөт. Биз ошол жерде азыр курчап алып биз алып атабыз. Эмне үчүн дегенде азыркы кезде башка өлкөлөр билип калса, буларды да сурай башташат бизде. Атайын компания жасап кетабы, ким жасайт? Кайсыл жерде кайнатылат, фирма барбы буга жооптолгон же кандай? Президент экөөбүз кайнатып атабыз. Сиздер кайнатасыздарбы? Экөөбүз кайнатып атабыз, андан башка кимдер бар? Ал жанагы интернетке мисалы үчүн өлкө башчынын социалдык тармагына видео чыкты, ошол жакта эч кандай мындай санитардык көзөмөл эч кандай жок экен да, кол кап, бет кап, буга кандай кепилдик берилет да? Мисалы үчүн ушуну ичкенге мүмкүн алардын колунда коронавирус менен ооруп аткан адамдын Бул кайнаганда антисептика бүт бар, таптаза болот. Мен хирург болуп 35 жыл иштедим. 35 жыл иштедим. Колубузду да биз обработка кылып эметкенде ал жерде кээ бирлери болсо карап турсаңар эме менен эметип атышат. Колгап менен иштеп атышат.
Эң эле жакшысы суу, мустак суу ичпеш керек. Бүткөндөн кийин. Ичкенден кийин, э? Не, мындан ичкенден мустак суу ичпеш керек. Мороженое жебеш керек эчтеке. Ундагы только эле ызык ичиш керек. Канча убакытка чейин муздак суу ичпеш керек ичкенден кийин? 1 саат, 2 саат. Основной жатыш керек да, жатсаң тердеп туруп баягы больнойлордун мокротасы чыгып атканда чыгат. Сиз жакында эле эмгеден өтпөдүңүзбү? Азыр оорубай эле туруп ичсеңиз болобу? Мен сиңе көрсөтүп атам да. Эч кандай зыяны жок. Зыяны жок. Көрсөтүп атам да. Азыр ичпей койсом силер деле эметпексиңер да. Силер азыр ичкенден кийин дагы силер менен сүйлөсөм, бул кээ бирде холодный виде ичсечи, 5 минутка жетпей адам өлөт. А сколько содержится аконита, например, в этой бутылке? Я так думаю, что мы, видите, закрываем его. И я так думаю, что за месяц, за 2 не испортится. Нет, а сколько аконита именно содержится в этой бутылке? Не, сикульские корни, я же говорю, единственный человек, который определяет сейчас дозу, это президент. Я ему смотрю и не могу тоже определить, потому что каждый корень есть свои плюсы и минусы. Качан текшерүүдөн өттү деп жыйынтык айта аласыздар? Мы сейчас, я же говорю, 300 человек уже прошло, до 1000 мы доведем, потому что изучаем и сахар, изучаем все параметры, которые при болезни. Кечиресиз, мына ушул сиздер сунуштап атасыздар азыр. Мисалы үчүн Россия, Спутник V, башка өлкөлөр коронавируска каршы дары ойлоп чыкканда 1 жылдап сыноодон өткөрүп, анан кийин сунуштап атышат да. Сиздер президент экөөбүз эле чечтик, оны адам Мен дагы 9 айдан бери өткөрдүм. Мынакей, иштим мынакей. Медициналык жактан, клиникалык сыноодон өтпөбү сиздердики ушул? Мен дагы айтып атпаймынбы? Мен өзүм профессормун, ученыймын. Жок, Ошондагы ошо жок. Мен медикмин, айтып атпаймынбы сага? Клинический испытание өткөрүш үчүн диабеттин, общий анализ кровьсин чектерип атабыз. Иммуноглобулин А, М, Ж деген текшерип атат. Титр антителин текшерип атабыз. Ошолордун баардыгын биз доказать эткенден кийин эмеден биздин эксперттер бар, ошолордон биз өткөрөбүз. Анан сиз башкы өлкөнүн эң башкы дарыгери болуп туруп, мен президенттен кеңеш сурап атам деп атасыздар. Президент медициналык билими жок. Буну менен сиз элди табыкчылыкка түртүп жатпайсызбы? Мен сизге да айтып атпаймынбы? Бул деген кылымдан кылымга сикульский корень колдонуп келген. Азыр да биздин өздөрү сикульский коренди алып алып туруп, өздөрү лечение кылат. Жанагы рак желудкадан биз чыгарып таштаганда, рак молочный железадан чыгарып таштаганда ушундайды беришет да. Ошолорго Садыр Нуркожоевичтин атасы дагы көп жылдан бери ушундай менен колдонуп жүрүп, анан баласына үйрөнүп кетти. Ал азыр мен ойлоп атам, жакын арада мен да Садыр Нуркожоевичтен өзүм үйрөнүп алам. Андан мен күнүгө суранып атам, 1 саатка келип эметип бер деп, дозасын определять этип бер деп атам. Эгер муну муздак ичип алса, 5 минутта өлүп калат деп атпайсызбы? Эгер бизде эми ар кандай сулуучулар бар да, мисалы үчүн шайлоого барса деле кагазды окуй кол коюп койгондор, ошону кантип коюшат? Эгер бирөө өлүп калса, жоопкерчиликти ала аласызбы? Мен дагы айтып атпаймынбы? Азыркы кезде муну ар биз окуткан врачтар азыркыда менде болуп туруп, ызык ичирип, отуруп жанында. Ызык ичирип туруп анан кетип атат. Демек үй шартында ичпейт, ошол ооруканага Ооруканада ичет. ичип 1-2 саат отуруп, там муздак суу ичип. Жок, ошо биз азыркы кезде ооруп аткандарга берип атабыз. Больницанын ичинде берип атабыз. Ошол жерде карап, кайнатып туруп, тефалдарды коюп коебуз, тефалдардан кайнатып туруп ушуну берип атабыз. Коомчулукка тарап кетпей, суусундукта. Коомчулукка мурун деле тарап кеткен бул. Сикильский коренди көлдөн билсеңер, литрлеп сатат. Эме менен 5 литр, 10 литрлеп сатышат. Потому что бардык Кыргызстан боюнча бардык жерде